Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен баарыбызга белгилүү болгон Honda Fit унаасы тууралуу кыскача маалымат берип кетүүнү туура көрдүк. Honda Fit 2001-жылдан баштап чыгат. Кузову хэтчбек болуп, 5 эшиктүү жана 5 орунга ылайыкташтырылып чыгарылган. Honda Fit Япониянын Honda авто компаниясына тийиштүү болуп, Япониянын ыңгайлуу жана үнөмдүү автоунаасынын катарына кирет. Бул унаа Япония, Кытай, Түндүк жана Түштүк Америка өлкөлөрүндө Fit аталышы менен белгилүү. Ал эми Европа, Азия, Австралия жана Африка өлкөлөрүндө жаз аталышында кеңири тараган. Аталган унаа өзүнүн өлкөсүндө 2 жыл катары менен жылдын унаасы наамын алган. Honda Fit унаасы 3 түрдүү кузовдо чыгарылган. Биринчи кузовдогу чыгарылышы 2001 жылдан 2007 жылдар аралыгында чыгарылган. Бул чыгарылыштагы унаа кыймылдаткыч көлөмү 1.2, 1.3, 1.5 көлөмдүү болуп, 110 ат күчүнө чейин барабар. Бензин багы 42 литрге чейин өзүнө батыра алат. Бул унаа үнөмдүү келип, май чыгымы шаар ичинде 100 чакырым аралыкка 6-7 литр. Ал эми шаардын сыртында болгону 5-6 литр чыгым кылат. Саатына максималдуу 200-220 чакырым аралыкка чейин басып өтөт. Япониянын Судзука шаарында биринчи жолу 2001 жылы июнь айында саттыкка чыга баштаган. Ошол эле жылы унаанын кардарлары өтө тездикте көбөйүп, ноябрь айында жылдын унаасы наамына ээ болгон. Декабрь айында аталган унаанын 100 000 экземпляры сатылган. 2002 жылдын башында Honda Fit унаасы Honda Jazz аталышы менен сол рулдуу чыгарылышта Европага саттыкка көрсөтүлө баштаган. Февраль айында Женева автосалонунда официалдуу түрдө саттыкка чыга баштаган. 2002 жылы Япониянын базарында 250 790 унаа сатылган. Бул көрсөткүч Honda компаниясынын тарыхында биринчи жолу биринчиликке жетишкендиги болгон. 2003 жылдын апрель айынан баштап Бразилиянын Сумаре шаарында да чыгара баштаган. Сентябрь айында Японияда Fit унаасынын сатылган көрсөткүчү 500 000ге жетип, компания үчүн рекорддук өсүш болгон. Андан кийин бул унааны Кытай, Таиланд, Индонезия шаарларында да чыгара башташкан. 2007 жылы июнь айында дүйнө жүзү боюнча бул унаанын 2 миллиондон ашык экземпляры сатылган. Ушул эле жылы октябрь айынан Honda Fit'тин экинчи кузовдогу чыгарылышын чыгара башташкан. Honda Fit унаасынын экинчи кузовдогу чыгарылышы 2007-2013 жылдар аралыгында чыгарылган. Бул Fit'тин сырткы түзүлүшү биринчи кузовдогуга караганда бир кыйла өзгөчөлөнгөн. Бул чыгаргычтагы Honda Fit'тер дагы кыймылдаткыч көлөмү 1.2, 1.3, 1.5 көлөмдүү түрдөгүлөр болуп, 120 ат күчүнө чейин жеткен. Бул унаага мүнөздөмө берип кете турган болсок, унаанын узундугу 4 метр 15 сантиметрге чейин жетет. Ал эми туурасы болсо 1 метр 72 сантиметрге чейин жетет. Бийиктиги 1 метр 58 сантиметр. Толук салмагы 1160 килограмм. Унаанын ички салонунда USB, Bluetooth жана чоң экрандуу навигациялык система орнотулган. Бул экинчи кузовдогу чыгарылган Fit Японияда 2007 жылы ноябрь айында жылдын автоунаасы титулуна ээ болгон. 2008 жылы март айында Нью-Йорк автосалонунда 2009 жылдын модели катары көргөзмөгө коюлган жана август айынан саттыкка коюла баштаган. 2009 жылы бул унаадан 500 000 ашуун экземпляры сатылган. Honda Fit компаниясы 2013 жылдан тартып Honda Fit унаасынын 3-чү кузовдогу чыгарылышын чыгарып келет. Бул акыркы чыгарылыштагы түрүнүн сырткы түзүлүшү өзгөчө дизайнда жасалып, көпчүлүк унаа сүйүүчүлөрдү өзүнө бурду. 2014 жылдын январь айында Детройт автосалонунда бул Honda Fit унаасы 2015 жылдын модели катары көргөзмөгө коюлган. Март айында Париж автосалонунда да көргөзмөгө коюлуп, жай айынан баштап бүт Европага саттыкка чыга баштаган.